Ассаламу алейкум, Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле биздин катталуучулар, кыргызстандыктар. Арабызда Америка, Европада эс алып заңыраган виллада жашагандар бар. Ошол эле учурда бир сындырым нанга, турак жайга зар болгондор да жок эмес. Андыктан биз кайрымдуу болгонду үйрөнсөк, башкалардын да жашоосун жакшы жака өзгөртсөк болот. Бүгүн биз Өзгөн районунун Куршап айылындагы 12 балалуу үй бүлөнүн дал ушул турак жайында турабыз. Алар жашаган эски үйү жашаганга шарты болбой, урап калуу коркунучунда турган. Мына ошол үй бүлөгө жардам берүү максатында Кыргызстандагы Универсал КВН командасынын оюнчусу Актилек мырза атайын өзүнүн каражатынан дал ушул жаңы үйдүн курулушун баштап жаткан чагы. Бирок үйдү аягына бүткөнгө чейин дагы башка дал ушул жерге демөөрчү болом дегендерди биз күтүп калмакчыбыз. Биз дал ушул үйдүн курулушу, үй бүлөнүн жашоо шарты менен кеңири алдыда тааныштырып өтөйлү. Комнатам 2 комната. Комнатта ошо 12 балаңыз менен жашайсыз? 12 балам менен 2 комнатада жашайм. Кыйынчылык, кысталыш болбойбу? Кыйынчылык болот. Мына балдар чоңойгондо кыйынчылык болуп калды. Эми мусулмандарда, кыргыздарда бала чака деген, кыз деген болот экен. Кыздар бойго жетип атат. Кандай кылам деген ойдо калдым эле. Мына сиздер келип калдыңыздар. Үй бүтүп атат, шүгүр. Үйгө муктаж элем, үй бүттү. Үй бүтүп атат. Эмне тиричилик кыласыз өзүңүз? Өзүм сапожи иштетем. Базарда сапожи иштетем. Өтүк тигесиз? Өтүк тигем. Күнүмдүк тамак табабыз да. Куршаптын базарындабы? Куршаптын базарында. Куршап базарында. Бир күндө канча таап келесиң? Бир күндө 400-500 сом. Күнүмдүк тамак ашка. Күнүмдүк тамак ашка эми 400-500 шүгүрчүлүк кылабыз, бирок өзү жетпейт, мен бирок шүгүр кылам. Тетрад деген болот экен, ручка деген болот экен, китеп деген болот экен. Кийим кечеси. Мектепке барышат да булар? Мектепке барышат. Эми эптеп атабыз. Үйүңүз кышында мындай суук болбойбу? Кышында Печкасы кандай? Кышында саал кыйынчылык болот эле. Бар кыйынчылык. Бирок өкмөттөн жардам берип турат, ончо мындай көмүр болуп эптеп атабыз. Assalamu alaikum, Kırgız ellerim, amasızdarбы, тысыздарбы, ушундай мага жардам берген кыргыздарыма рахмат, Алла разы болсун. Мен аты жөнүм Асанова Агдана, 37-ге чыктым, 83-жыл колом. Жашагандарыбызга 20 жыл болуп калды, Актилек келип калды эле. Аллага шүгүр, үйлөрүмө жардам берейин деп, сизге эмне керек дегенден 11 бала менен үйдө кысылып атам дедим. Аллага шүгүр, ошо Актилек мага жардам беришке насип кылып, мына үй салып берип атат. Баардыгына шүгүр. 12 балалыбыз, 11 өзүмкө. 11 бала өзүмкө. 4 кыз, 6 уул. Ушу майда-чүйдө балдар менен ызылдап үйгө батпай аткан элем. Шүгүр ушунчалыгына, баардыгына, эл журтума Алла разы болсун. Баарына иманы сап берсин, үй бүлөсүнө тынчылык берсин. Анан өзүм турмушум оор болгулчу. Балдарыма көп нерсе жетпей калчу, кийим кечеден кыйналчумун, мектепке барганда китептен кыйналчумун. Аллага шүгүр, мектептен окуучуларым чогултуп жардам берип турчу. Продукттардан анча-мынча өкмөттөн алып турчумун. Жардам бербейт эмес, жардам берет, шүгүр, Аллага шүгүр. Şu 11 баланын канчасы мектепке барат азыр? Азыр 4 мектепке барат, экөө студент. Калганы майда. Экөө студент. Каякта окушат? Мына Үкөздө лицейде, 62-де.
ушундай. Куршапта? Куршапта. Куршаптагы лицейде. Куршапта лицейде окуйт. Ал үйүңүздүн шарты мындай экен да, кышындасы кандай болот? Жылуу эле болобу жерлер? Кышындасы болушунча болот. Жылуу болгондо жылуу, суук болгондо суук. Отундан кыйналабыз, Аллага неме кылабыз, туура кыйналганда. Майда чечеден кыйналган убактар болгон, туура. Азыр ушул сиз күйөөңүз менен 11 бала барыңыздар, ушу 2 комнатанын ичинде жашайсыздар. Ооба. Батабы? Кысылып батышат, батат бирок. Кандай катар тизилип атышат? Ооба. Катар тизилип. Тамак ашы жетиштүү эле болобу күн сайын? Эми мындай кыйнал неме кылбадым. Шүгүр жеткенге аракет кылам, жеткизем, ар бирине бирден неме кылып. Аллага шүгүр жардам бергендер болуп атат. 11 бала төрөгөн болсоңуз, Батыр эне алгансызбы? Медалын алганмын. Батыр эне деген. Айына акча келеби? Жок, андай жок. Документ болгон эмес. Жок. Жөн эле медалды алган болгону. Медаль алгансыз, бирок өкмөттөн акча берилди. Жок, эч нерсе берилген эмес. Балдарга пособиячы? Пособие алам. Азыр 9 балага алам. 7000 алам. 9 балаңызга 7000 аласыз. 9 балама 7000 алам, ооба. Чоңойгон сайын баягы чоң жеп чоң кийип калат да. Кийим кечеге кандай болот? Жетишеби? Кийим кечегин Аллага шүгүр мага окшогондор алып келип берип атат. Кечекинде ак тилек алып келип берди, бир сыра кийим. Путуна дер башынан ылдыйына чейин кылып берди. Ушинтип кылып бергендер болуп атат. Азыр мына сыртта үйүңүздөрдүн курулушу башталып турат да. 3 комнат, 4 комнат үй экен, кубанып, мындай жаңы үйлүү болот. Өттө кубанычта. Балдардын баардыгы сыйынып атат. Биз ham жаңы үйлүү болот экенбиз, жаңы үйгө отурат экенбиз деп. Азыр ойношуп ичип батпай турушканы. Качан үй бүтөт деп күтүп атышат. Сүйүнүп атат, баа берки чоңдорум өзүбүздүн комнатабыз болот экен, кыздарым айтат өзүм комнатам болот экен деп. Сүйүнгөндө чыдабай чуркап ойноп жүрүшөт. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Бұл нерсе чындыгында буга чейин ааламда ойго салган коронавирус, орус COVID-19 ошол орус аркылуу ушул нерсеге келдик да. Негизгиси биздин өзүбүздүн айыл өкмөттө дагы барлар аянбайлы, жоктор тартынбайлы деген кайрымдуулук фонд кылып өзүбүз ачып, анан элибизден барлардан алып жокторго берип ошентип жардам кылганбыз. Анан ошонун негизинде интернеттен көрүп, ушул Бердикул акенин балдызы, Агдана эженин бир тууган сиңдиси бизге интернеттен жазган, ушундай 12 балалуу мен эжем бар, ошодон да бир аз кабар алып жардам берсеңиздер жакшы болот эле дегенинен бир аз абал курч болгон, ал убакта посттор болгон. Куршаптагы бул жерде Бека деген досум бар, ал келип кабар алып кеткен, Аллага шүгүр. Андан кийин жол ачылгандан кийин өзүм келдим, бир жолу келдим. Андан кийин экинчи жолу келдим, анан үчүнчү жолу келгенде ошол үйдүн ичин көрүп калдык. Үйдүн ичин көрүп анан биздин Москва шаарында иштеген Жалабаттык Асан Үсөн деген акелерибиз бар. Эки башка эгиздин пайы, ошол акелерибиз дагы айтып десем алар ак тилек ушул үй бүлөгө үй баштабайлыбы. Биз жок дегенде фундаментинин акчасын салсак, калган эл менен болуп кетер деген максатта жакшы ой менен, анан дагы бир чет ошо барлар аянбайлы, жоктор тартынбайлы деген девиз менен, мындайча айтканда уран менен ушул нерсе башталып кетти. Анан бул жерде өзү Шагымдан, Куршаптан менин өкүл атам Данияр Эрматов ырчы. Өкүл атам чакырдык, экөөбүз видео тарттык. Видео тартылгандан кийин эле 2 күндүн ичинде 250 000 сомдой акча чогулду. Аллага шүгүр, азыркы күндө. Ошонун негизинде эле баштадык. Ошонун негизинде баштап бердик. Мынакей Кудайга шүгүр, азыркы күндө уже бүгүн көрүп атасыздар. Фундамент уже бүтүп атат. Бүгүн бир аз ашар кылганбыз, бүгүн да адамдар чакырганбыз. Азыр келип атышат, кээ биркилер тилекке каршы жумуштар менен келе албай калды, дагы келишет, бирок ушул нерсеге анан дагы эң негизгиси биз ушул нерсени интернетке жарыялагандан кийин бул жерде Дастан деген бала бар. Бул бригадан, 2 бригадан иштетет экен. Биздин өзүбүздүн эле биякта Жоош айылынан болот, Учкундун үстүнөн. Ошо 2 бригадасын, бир бригадасын сүйлөшкөндө ал балдардын баары жогу макул болуп, Алланын ыраазычылыгы үчүн ушундай нерсе баштасаңыздар, биздин кылган жумушубуз ушул, жок дегенде ушул жумушта биз баштан аягына чейин фундаментинде биз туруп берели деп зоно кылып калышты.
опалавкалары, бетономешалкалары, араба, бүт инструменттери менен экен бул балдарга цемент менен эле шагылып жүрүп берсең болду экен. Акысыз иштеп беришет экен. Бизге ушу цемент менен эле шагылын алып келип бериң деди. Таштак аралаштырбайт экен, себеби пышык болот экен цемент менен шагылдан. Ошонун негизинде бул балдар келип калды. Анан бул жактан дагы Куршаптан айыл өкмөтүнө байланыштык Алтын аке дагы техникалык жактардан бүт жагынан айыл өкмөт дагы бизге колдоо көрсөтүп атат. Абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Куршап айылындагы активисттер, агаларыбыз, ушул көптөгөн досторубуз баары эле келип көмөк көрсөтүшөт. Ушул жерде дагы өзгөчө өзүнүн чыгармачылык жамааты, музыкант, камерачылар, тамадалары ушул бүт колдоо көрсөтүп бизге жардам берип атышат. Ошонун негизинде эми бир аз сиздердин көзүңүздөргө ошол дастанды чакырып бир аз ыраазычылык айтып койсок, а? Буюрса, фундамент ушул заманбап эле болуп атат. Качествосы дагы жакшы. Негизи мына балдарга ыраазычылык айтыш керек. Биздин айылдан бир 6-7 бала келип атат күнүгө. Ушул агабыздын демилгесине кошуп. Анан эң негизиси бул балдар аны дагы жардам беришти дагы. Бул балдардын ушундай жардам берип атканын уккан достору, чет өлкөдө жүргөн, Москвада иштеп жүргөн достору дагы кече күнү акчалай дагы жардам салышыптыр. Алла ыраазы болсун ошол жигиттерибизге дагы. Не ниет кылса тилек максатына жетсин. Ошол жигиттерибиздин дагы курук акчалай акчасын да кече алып келип беришти. Бүт жагынан жардам берип атышат иншалла. Азыр дагы мына бир портерде 1 тонна цемент келди. Кече ошол дагы интернетке чыгардык эле, ошол аркылуу көрүп, бир Азамат деген досубуз 1 тонна цемент берди. Ошол дагы мына азыр келип калды иншалла. Урматтуу достор, эгерде урматтуу жалпы бир туугандар жардам берем дегендер болсо, Москва шаарында, чет өлкөдө болсо, Сбербанк онлайн картабыз бар. Аны дагы калтырабыз маалымат иретинде. Жана ошондой эле Кыргызстан ичинде Элсом бар. Элсом аркылуу, баланс кежи аркылуу дагы Кыргызстан ичинде которсоңуздар болот баарыңыздар. Анан дагы биздин чоңдон чоң ыраазычылыктарыбыз ушул биздин ар бир ишибизге көмөк көрсөтүп, эл менен түздөн түз бизди байланышып, кээ бирки укпаган адамдарга ушул камера аркылуу, интернет аркылуу, тез кабар аркылуу жеткирип, ушул бир оз айтсак жок дебей, четке какпай, болду иним деп келип берген ушул Атакул акебиздин жалпы жамаатына ыраазычылык билдиребиз, тез кабардын жалпы жамаатына. Чоң рахмат, ар дайым ушундай элибизге бир жакшылык иштерге себепкер болуп жүрө бериңиздер. Аллах ыраазы болсун.